Бекүч, урматтуу депутаттар, 2019 жылдын 21 июнда мен атыма Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевга каршы анын статустан ажыратуу үчүн күнөө коюу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019 жылдын 20 июнундагы номер 31-38-6 токтому жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019 жылдын 13 июнундагы номер 31-22-6 токтому менен түзүлгөн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин убактылуу атайын комиссиясынын корутундусу Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде кылмыштын белгилери бардыгы жөнүндө корутунду берүү үчүн келип түшкөн. Аталган корутунду 9 пункттан туруп, атайын комиссиянын чечими менен 6 пункт боюнча күнөө коюу негиздүү деп табылган. Биринчи, атайын комиссиянын корутундусунун 1-пунктунда экс-президент Атамбаев Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилинде бардык бийлик бутактарын өз кызыкчылыктарына колдонгон, уюшкан кылмыштуу топ түзгөн, анын режимине каршы чыккан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын, судьяларды, коомдук ишмерлерди, ошондой эле журналисттер менен жалпыга маалымат каражаттар өкүлдөрүн куугунтуктоого алган жана репрессиялаган деген күнөө коюу боюнча тергөө органдары тарабынан Сарыгулов, Асанов, Кадыров жана Карыбековдор Кыргыз Республикасынын бийлигин күч колдонуу менен басып алууга даярданышкан аракеттери үчүн айыпталышкан. Жүргүзүлгөн тергөөнүн жана чогултулган далилдердин негизинде жазык иши сот органдарына кароо үчүн жиберилип, 1, 2 жана көзөмөл инстанцияларынын өкүмдөрү менен коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп табылып, ар кандай мөөнөттө эркинен ажыратууга жазаланышкан. Ушундай эле кылмышты жасоого даярдык көрүшкөн Талгарбеков, Колубаев, Калматов, Султанов жана Гусевдер жазык жоопкерчиликке тартылышкан. Айыпкерлердин кылмыштык топко аткарган ролдоруна ылайык тийиштүү кылмыштардын курамдары боюнча айыптар угузулуп, жазык иши соттун кароосуна жиберилген. Белгилей кетсек, Талгарбеков, Колубаев, Калматов, Султанов, Гусев, Сарыгулов, Асанов, Кадыров жана Карыбековдордун кылмыш иштери бардык соттук инстанцияларда каралып, жыйынтыгы менен айыптоо өкүмдөрү кабыл алынып күчүнө кирген. Демек, тергөө аракеттери мыйзамдуу деп табылган. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 100-беренечинин 1-бөлүмүнө ылайык соттордун мыйзамдуу күчүнө кирген актылары бардык мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, юридик алчактар, коомдук бирикмелер, кызмат адамдары жана жеке адамдар үчүн милдеттүү болот жана республиканын бүткүл аймагында аткарылууга тийиш. Талгарбеков, Асанов, Калматовдордун дооматтары жана Тулеевдин арызы боюнча Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан сотко чейинки иши катталып, бүгүнкү күнгө карата төмөнгүлөр аныкталды. Тактап айтканда, Талгарбеков, Калматов, Асановдор суракка алынышып, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын тийиштүү кызматкерлери менен беттешүүлөр өткөрүлүп, атайын комиссияга берген маалыматтар тастыкталган жок. Ошондой эле тергөө учурунда күбө катары суралган Калматов түзүлгөн корутунда ага тиешелүү болгон бөлүгү жаңылыштык менен түзүлгөндүгүн билдирген жана Атамбаевдин түздөн-түз бул ишке тиешеси бар экендигин тастыктай алган жок. Тулеев атайын комиссияга арыз менен кайрылып, анда Атамбаев президенттик шайлоого катышуу учурунда 500 000 акш долларын карызга алып, аны кайра сураган учурда карызды бербөө максатында аны кылмыш куугунтукка алгандыгын билдирген. Тергөө органдары тарабынан Тулеев коррупциялык кылмыш үчүн мамлекетке сатылып алынган автобустардын баасын жогору баада алуу жана таштанды ташуучу унаалар боюнча мыйзамсыз тендер өткөрүү, кирешелерди адалдаштыруу Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 303-беренеси менен айыпталган. Ленин райондук сотунун 2013 жылдын 29 июлунда өкүм менен ал 11 жылга эркинен ажыратылып, үй мүлкү мамлекеттин пайдасына конфискаланган. Ал эми Тулеевдин Атамбаев андан 500 000 акш долларын карызга алган деген окуясы Атамбаев Кыргыз Республикасынын президентине шайланбаган учурда болгондугун эске алып, алардын ортосундагы мамиле жарандык тартипте каралууга жатат. Ал эми массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө жана айрым жарандарга Кыргыз Республикасынын президентин кадыр баркын басмырлаган маалыматтарды таратышкандыгы үчүн мыйзамдын талаптарына ылайык сот органдарына тийиштүү дуарыздар келтирилген жана сот тарабынан каралып чыккан. Өз учурунда Атамбаев жоопкерлер Азаттык медиа ишканасына Идинов, Жакупова жана Масловаларга карата коюлган дуарызды моралдык чыгымды өндүрүү боюнча бөлүгүнөн баш тарткан.
Алем Канатбек жана Токтокунова биринчи станцияга мурун кабыл алган соттук актыны кайрадан карап берүү туурасында кайрылуусу бүгүнкү күндө соттук кароодо. Ошондой эле Сентябрь телеканалынын ишмердүүлүгү 2017 жылы Кыргыз Республикасынын экстремисттик аракеттерге каршылык көрсөтүү жөнүндө мыйзамынын талаптарынын негизинде Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын доо арызы боюнча соттун чечими менен токтотулган жана даттанылбагандыктан мыйзамдын күчүнө кирген. 2017 жылы февраль айында СДПК партиясынын Кара Сартовага карата келтирилген доо арызы Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун аныктамасы менен доогер сотко кайрылуудагы соттун караштуулугу сакталбагандыктан доо артка кайтарылган жана бул чечим даттанылбаган же жаңы доо арыз кайрадан келтирилбеген. 2015 жылдын апрель айында Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы Кыргыз Республикасынын президентинин ар намысын жана кадыр баркын коргоо жөнүндө Орунбековго сотко доо арыз келтирип, Аламүдүн райондук сотунун 2015 жылдын 29 июнда чечими менен Орунбеков интернет сайтындагы жалган маалыматтарды төгүндөөгө милдеттендирилип, андан 2 миллион сом моралдык зыян өндүрүлгөн. Бирок Орунбеков соттун чечими мыйзамда белгиленген мөөнөттү аткарбагандыгынын натыйжасында укук коргоо органдары анын үстүнөн жазык ишин козгогон. Жыйынтыгында Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун 2017 жылдын 10 февралына токтом менен мунапыс жөнүндө мыйзам негизинде жазык иш өндүрүштөн кыскартылып, Орунбеков кылмыш жоопкерчиликтен бошотулуп, ал тарабынан бул чечимге даттанылган эмес. 2017 жылы Мамбеталиев Турдукуловго карата сот органдарына жеке жаран катары доо арыз менен кайрылган жана бул корутундун алкагында кароого жатпайт. Демек, жогоруда белгиленген жагдайларда прокуратура органдары өз учурунда экс-президент Атамбаевдин ар намысын жана кадыр баркын коргоого мыйзам талаптарында белгиленген мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, ар бир жагдайларды кылдаттык менен укуктук талаанын алкагында иш алып барган. Анткени Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жоболорунда аныкталгандай, инсандын укуктары, ар намысы, кадыр баркы сот аркылуу корголууга тийиш жана жеке мүлктүк эмес укуктары бузулса, мыйзамдарда белгиленген тартипте материалдык, моралдык зыянды өндүрүүгө толук мүмкүнчүлүк берилген. Жыйынтыктап айтканда, атайын комиссиянын корутундусунун 1-пунктунда коюлган күнөөлөр боюнча сот органдарынын жогорудагы чечимдери кызыктар тараптардын арыздарын негизинде жаңачылган жагдайлар боюнча бузулган учурда, ошондой эле укук коргоо көзөмөлдөө жана сот органдарынын кызматкерлеринин аракеттеринде кандайдыр бир кылмыштын курамы бар экени аныкталып, буга экс-президент Атамбаевдин катыштыгы такталган шартта гана ага күнөө коюу маселеси каралууга жатат. Экинчи, атайын комиссиянын корутундусунун 3-пунктунда Койташ айылында Атамбаевдин үйү жайгашкан жер тилкеси мыйзамдарда каралган тартипти жана мөөнөттөрдү бузуу менен алынган. ТНК Дастан ачык акционердик компаниясынын кээ бир кызмат адамдарынын жана мамлекеттик органдардын кызмат адамдарынын көмөк көрсөтүүсү менен Атамбаев Аламүдүн районунун Койташ айылындагы жер тилкесин мыйзамсыз басып алган жана пайдаланууда деген күнөө коюу боюнча Кыргыз Республикасынын аскер прокуратурасынын өндүрүшүндөгү Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 319 беренесинин 1-бөлүмү коррупция менен катталган сотко чейинки өндүрүш иштери тергелүүдө. Сотко чейинки өндүрүш учурунда чогулган материалдарда өзгөчө оор кылмыштын белгилери бар экендигин көрсөткөн маалыматтар жетиштүү. Тактап айтканда, Аламүдүн районунун Койташ айылынын аймагында турак үй куруу үчүн Дастан ТНК ачык акционерлик компаниясынын бүтпөгөн курулуш профилакторийный объектилери менен бирге Аянты 2-7 га жер участогун жана Фрунзе Токой чарба фондунун Аянты 055 га жер участогун ээлеп алуу максатында бийлик ыйгар муктарына ээ болгон кызмат адамдары менен укукка каршы туруктуу байланышты түзүү фактысы бар. Мында чогултулган далилдер сотко чейинки өндүрүштүн маалыматтарын ачыкка чыгарууга жол берилбестиги жөнүндө Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 160 беренеси талаптарына ылайык жайылтууга болбойт. Ушуга байланыштуу айыптоонун аталган эпизоду боюнча Кыргыз Республикасынын экс-президент Атамбаев Кыргыз Республикасынын президентин ыйгар муктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 319 беренесинин 1-бөлүмүндө каралган өзгөчө оор кылмыштын коррупциянын белгилери байкалып турат. Үчүнчү, атайын комиссиянын корутундусунун 4-пунктунда Атамбаевдин тапшырмасы менен анын координациясы менен түздөн-түз көзөмөл алдында Батукаевди мыйзамсыз бошотуу уюшулган.
бул иш коррупциясыз жана мыйзамсыз ыраазычылык алуусу болгон эмес деп ойлойбуз деген күнөө боюнча Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын өндүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319 беренесинин 1-бөлүмүндө каралган сотко чейинки өндүрүш иши тергелүүдө. Бардыгыңыздарга белгилүү болгондой, Батукаев Азиз оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасагандыгы үчүн 2006 жылдын 3-августунда Чүй областынын Аламүдүн райондук сотунун өкүмү менен 16 жыл 8 айга эркиндигинен ажыратылган. Бирок экс-президент Атамбаев Батукаев ушулган кылмыштуу топтун жетекчиси мыйзамдагы ууру кайман атына экендигине коомчулукка жана мамлекетке өзгөчө коркунуч жаратарына карабастан аны камактан мыйзамсыз бошотууну чечкен жана бул багытта иш-чараларды уюштуруу жагы Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Атахановго тапшырылган. Кылмыштуу иш-чараны аткаруу үчүн Атаханов Кыргыз Республикасынын укук коргоо сот жана мамлекеттик органдардын жогорку кызмат адамдары менен алдын ала сүйлөшүп алып, Батукаевди камактан бошотуу менен республиканын аймагынан чыгаруу жана бул багытта тийиштүү чараларды көрүү боюнча талаптарды коюп, бошотуу иш-чаралары жеке Атамбаев менен макулдашылганын билдирген. Батукаевди мыйзамсыз бошотуу максатында Атамбаевдин тапшырмасы жана башкаруунун алдында бийлик ыйгар муктарына ээ болгон кызмат адамдары укукка каршы туруктуу кылмыштуу байланышты түзүү фактысы бар. Мында чогултулган далилдер сотко чейинки өндүрүштүн маалыматтары ачыкка чыгарууга жол берилбестик жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин процесстик кодексинин 160 беренесинин талаптарына ылайык жайылтууга болбойт. Ушуга байланыштуу айыптоонун аталган эпизоду боюнча Кыргыз Республикасынын экс-президент Атамбаев Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгар муктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319 беренесинин 2-бөлүмүндө каралган өзгөчө оор кылмыштын коррупциянын белгилери байкалып турат. 4. Атайын комиссиянын корутундусунун 6 пунктунда 2010-2018 жылдардагы Атамбаевдин бирдиктүү салык декларацияларын изилдөө учурунда кийинкилер аныкталды. 2017 жылдын Атамбаевдин декларациясында 54 миллион сом өлчөмүндөгү Пархатиден киреше чагылдырылган. Башкача айтканда 2017 жылы Пархати тарабынан Атамбаевден форум жоопкерчилик чектелген коомун сатып алган. 2016 жылдын 16 сентябрынан тартып Пархати инвестиционная компания Хуасин жоопкерчилик чектелген компаниясынын уюштуруучусу деп эстетилинет. 2015 жылдын 8 декабрында Токтосун Түменбаев тарабынан Хуасин инвестициялык компаниясы жоопкерчилик чектелген компаниянын кайра каттоосу үчүн 247 сом өлчөмүндө акча каражаты Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинин эсебине которулган. Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы сурманы иштетүүгө укук берүүчү лицензияга бонус катары каралган 1 миллион 588 миң сом акча каражаты. Бул жагдайлар Пархати менен Түменбаев аффилирленген адамдар экендиги тастыктайт. Түменбаев өзүнүн Терексай жаштары жоопкерчилик чектелген компаниянын жетекчиси болуп саналат. Ошол эле учурда Жалал Абад областына Чаткал районунун Касан аттуу жерде жайгашкан сурма кендерин иштетүүгө лицензиясынын ээси. Терексай жаштары жоопкерчилик чектелген компаниянын уюштуруучулары АК Петролиум жоопкерчилик чектелген компаниясы, Бизнес Нур эл аралык Синьцзян соода компаниясы жоопкерчилик чектелген компаниясы жана Элмуратова Чолпон Абдинасаровна. Терексай жаштары жоопкерчилик чектелген компаниясынын 2014-2018 жылдары төлөгөн салыгы жана башка төлөмдөрү 276 миллион сомду түзгөн. АК Петролиум жоопкерчилик чектелген компаниясы жана Касым Курбанов АК Инвест жоопкерчилик чектелген коомун мурда АК Minerals Aid Mining уюштуруп жана 2018 жылы бул коом Альфа Телеком жоопкерчилик чектелген компаниясынын байланыш компаниясын сатып алууга жана Акылдуу шаар проектесине катышууга аракет кылган. Жогоруда көрсөтүлгөндөрдүн негизинде Хуасин инвестициялык компаниясы, Терексай жаштары жана АК Инвест Атамбаев менен аффилирленген компаниялар деген күмөн жаратат. Атамбаевдин 2017 жылкы декларациясында Пархатиден алган 54 миллион сом кирешеси көрсөтүлгөн. Башкача айтканда 2017 жылы Пархати Атамбаевден форум жоопкерчилик чектелген компаниясын сатып алган деген күнөө коюу боюнча Кыргыз Республикасынын аскер прокуратурасынын өндүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319 беренесинин 2-бөлүмү коррупция боюнча сотко чейинки өндүрүш тергелүүдө.
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Атайын комиссиясынын бул факт боюнча күнөөсү негизди коюлган жана чогултулган материалдар менен далилденет. Мыйзамсыз жолу менен табылган мүлктөрдү адалдаштыруу максатында Атамбаев бир нече активдери курулай минимум келишим менен саткандыгын көрсөтүп, чындыгында ал активдер Атамбаевдин менчигинде калган. Азыркы күндө чогултулган маалыматтар эске алганда, паркатиге жазылган мүлктөр жана компаниялар иш жүзүндө Атамбаевга тиешелүү экендиги жана паркати жөн эле анын атына мүлктөрдү жаздырып койгон адам экендиги көрүнүүдө. Жаздык ишти материалдарында өзгөчө оор кылмыштардын белгилери бар экендигин көрсөткөн маалыматтар жетиштүү. Тактап айтканда, мүлктөр менен байланышып курулай минимум бүтүмдөрдү түзүү, мыйзамсыз байуу, мыйзамсыз тапкан акча каражаттарын адалдаштыруу, легализация жана өзүнүн бийлик ыйгарым укуктарын материалдык баалуулуктарды алууга пайдалануу максатында бийлик ыйгарым укуктарына ээ болгон кызмат адамдары менен укукка каршы туруктуу байланышты түзүү, натыйжада мамлекеттик жана коомдук кызыкчылыктарга коркунуч жана зыян келтирилген фактылары бар. Мында чогултулган далилдер сотко чейинки өндүрүштүн маалыматтарын ачыкка чыгарууга жол бербестик жөнүндө Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 160 беренесинин талаптарына ылайык жайылтууга болбойт. Ушуга байланыштуу айыптоонун аталган эпизоду боюнча Кыргыз Республикасынын экс-президент Атамбаев Кыргыз Республикасынын президентин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 319 беренесинин 1 бөлүмүндө каралган өзгөчө оор кылмыштын, коррупциянын белгилери байкалып турат. 5. Атайын комиссиянын корутундусунун 8 пунктунда Башкы прокуратура тарабынан Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жайым финансы, Юстиция министрлигинин электр станциялар жана газ энергия компаниясынын кызмат адамдары жана башкаларга карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин 1 бөлүгүн коррупция менен Бишкек жебин модернизациялоо долбоорун ишке ашырууда Кыргыз Республикасынын укуктарын жана кызыкчылыктарын сактабастан проекти аткаруучу ТБА Кытай компаниясына негизсиз артыкчылыктар берилгендиги, жыйынтыгында мамлекетке өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилгендиги боюнча кылмыш иши козголгон. Аталган кылмышка Бишкек жебин модернизациялоо долбооруна экс-президент Атамбаевдин тиешеси бар экендиги, анын өзүнүн Бишкек жебин модернизациялоо долбоорун Кытай эл республикасынын байланышкан кредит алуу аркылуу ишке ашыруу боюнча бардык стратегиялык чечимдерди, анын ичинде подрядчиктик Кытай тарабынан тандалышына макулдук берүү, тийиштүү мамлекеттик органдардын башчылары менен ар тараптык талкуулоодон кийин жеке өзү мамлекеттик башчы катары өкмөт менен биргеликте кабыл алгандыгы жөнүндө Атамбаевдин саясий жарыялоосу. Аталган чечимдерди кабыл алууда өлкөнүн президенттин негизги роль ойношуна мамлекеттик органдардын жана кызматкерлеринин жоопкерчилик дефицити калыптанышы, тышкы саясатта өлкө башчысынын милдеттери жана туруктуу өнүгүү улуттук стратегиясынын ишке ашырууда талаптар себепкер болгон деген саясий билдирүүсү менен тастыкталып жатат деген күнөө коюу боюнча 2019 жылдын 12 июнда Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тарабынан Атамбаевге карата материалдар РППга өзүнчө Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 319 беренесинин 2 бөлүмү коррупция менен сотко чейин өндүрүш катталган. Сотко чейинки өндүрүштүн баштапкы материалдарына ылайык Бишкек жебин модернизациясы долбооруна Кыргыз Республикасынын экс-президент Атамбаевдин төмөндөгү жагдайларда тиешеси бар экендиги аныкталган. Бишкек жебин модернизациялоо долбоорун Кытай эл республикасынын кредити аркылуу ишке ашыруу боюнча бардык стратегиялык чечимдерди, анын ичинде подрядчикти Кытай тарабынан тандалышына макулдук берүү, өзү мамлекет башчы катары кабыл алып, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ыйгарымынын укуктарына кирген Бишкек жебин модернизация долбоорун ишке ашыруу маселесинин башына президенттин аппаратынын бөлүм башы Исаковду коюп, анын кызмат каттарын Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысына жибербей, энергетика жана өнөр жайым министрин аткаруу үчүн түздөн-түз жолдогон. Мындан сырткары ТБА компаниясынын электр кубатын чыгаруу объектилерин курууда тажрыйбасы жоктугун, бул компания подрядчик катары тандоо процедурасы ачык болбогондугун аныктап, ТБА компаниясынын тандоо жөнүндө чечимди кайрадан карап чыгуу керектиги жөнүндө Ахметованын кызмат катын атайын кароосуз калтырып, кандайдыр бир чараларды көрбөстөн таанышып чыктым деген резолюциясы менен катты кайтарган.
Ошондой эле Исаков 2013 жылдын 8 ноябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бир нече депутаттары Бишкек жебин модернизациялоо долбоору боюнча кредиттик келишимин ратификациялоо жөнүндө мыйзамдын кабыл алынуусуна каршы чыгууга даярданып жатышкандыгы жөнүндө кат менен Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаевга кайрылып, Жогорку Кеңеште бул маселени түшүндүрүү жана чечүү боюнча масштабтуу иштерин жүргүзүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын премьер-министрине тапшырма берүүнү сунуштаган. Буга Атамбаевден Илмияновго жана Молдалиевге көрсөтүлгөн маселени чечүү боюнча тийиштүү чара көрүңүз деген резолюция түрүндө тапшырма берилген. Жазык иштин материалдарында өзгөчө оор кылмыштын белгилери бар экендигин көрсөткөн маалыматтар жетиштүү. Тактап айтканда, мамлекетке өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилген, Бишкек жебин модернизациялоодо бийлик ыйгарым укуктарына ээ болгон кызмат адамдары менен укукка каршы туруктуу байланышты түзүү фактысы бар. Мында чогултулган материалдар сотко чейинки өндүрүштүн маалыматтары ачыкка чыгарууга жол берилбестик жөнүндө Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 160 беренесинин талаптарына ылайык жайылтууга болбойт. Ушуга байланыштуу айыптоонун аталган эпизоду боюнча Кыргыз Республикасынын экс-президент Атамбаев Кыргыз Республикасынын президентин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 319 беренесинин 2 бөлүмүндө каралган өзгөчө оор кылмыштын коррупциянын белгилери байкалып турат. 6. Атайын комиссиянын корутундусунун 9 пунктунда 2016 жылдын 1 декабрында Салянова социалдык тармактардагы өзүнүн баракчасында Атамбаев Бишкек шаарынын жебине мыйзамсыз көмүр киргизүүгө жана Рассвет компания жана Прогресс компаниялерге тиешеси бардыгын айтып чыккан. 2014 жылдын сентябрында акыркы жылдары бир булактан алуу ыкмасы менен сатылып алынып жүргөн Прогресс компаниясынын кызыкчылыктарын Атамбаев өзү колдоп жүргөндүгү жөнүндө маалымат мага жеткен. Бул убакта Кыргызстандын базарында дагы бир ЖЭС Казган Энергосбыт компаниясы пайда болгон. Анын алып келген көмүрү тийиштүү сапатта жана Прогресс компаниясыныкине караганда арзаныраак деп айтылган. Алардын ортосундагы айырмачылык миллион деген долларды түзгөн. Ага карабастан 2014 жылдын сентябрында көчмөндөр оюнда Атамбаев Прогресс компаниянын ээсине элде аны граф деп атап коюшат. Эч кандай тоскоолдуксуз көмүр киргизүүнү убада кылып коет. Дал ушул жөнүндө жана маселе президенттин жеке кароосунда деп Артыкбаев электрикалык станциялардын башчыларынын коркутуу менен айткан. Жебине көмүр киргизүү маселелерине мыйзамсыз кийлигишүү боюнча Артыкбаевга карата текшерүүлөрдү баштоого даяр болуп, калганымда президент аны ээлеген кызмат ордунан бошотуп салды. Мен муну тилим бекем кармай албагандыгы үчүн жаза катары кабыл алдым, деп Салянова өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына жазган. Мында Атамбаевдин кызыкчылыктарын коргогон Прогресс компания, Рассвет компаниялары менен коррупциялык байланыш бар экендиги көрүнүп турат деген күнөө коюу боюнча Кыргыз Республикасынын аскер прокуратурасынын өндүрүшүндө Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 319 беренесинин 2 бөлүмү менен сотко чейинки өндүрүш тергелүүдө. Сотко чейинки өндүрүш учурунда төмөнкүлөр аныкталган. 2014 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаев өзүнүн ээлеген кызматына жана бийлик ыйгарым укуктарына таянып, мамлекеттик органдардын жана энерго компаниялардын айрым кызматкерлери менен биргеликте укукка каршы бекем байланыш түзүп, Прогресс компания жоопкерчиликтелген компаниянын жетекчилеринин жана ушул ишканага байланышы бар компанияларга мыйзамсыз пайда берүү жолун көздөп, Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министрлигине жана электростанциялар ачык акционерлик компаниянын ишмердүүлүгүнө мыйзамсыз киришип, аларга басым көрсөтүп, Прогресс компания жоопкерчилиги чектелген компаниясынын кызыкчылыгын колдоп, аларды Бишкек шаарынын жебин көмүр менен камсыздоого жол ачкан. Жыйынтыгында мамлекеттин кызыкчылыктарына улуттук коркунуч жана зыян келтирген. Жазык иштин материалдарында өзгөчө оор кылмыштын белгилери бар экендигин көрсөткөн маалыматтар жетиштүү. Тактап айтканда, материалдык кандай гана болбосун башка дөөлөттөрдү жана артыкчылыктарды мыйзамсыз алуу, ошондой эле коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыгына коркунуч келтирүүчү жеке адамдарга жана юридикалык жактарга бул дөөлөттөрдү жана артыкчылыктарды берүү максатында бийлик ыйгарым укуктарына ээ болгон кызмат адамдары менен укукка каршы туруктуу байланышты түзүү фактысы бар. Мында көрсөтүлгөн далилдер сотко чейинки өндүрүштүн маалыматтарын ачыкка чыгарууга жол берилбестик жөнүндө Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 160 беренесинин талаптарына ылайык жайылтууга болбойт.
Ушуга байланыштуу айыптоонун аталган эпизоду боюнча Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаев Кыргыз Республикасынын президентinin ыйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319-беренесинин 1-бөлүмүнө каралган өзгөчө оор кылмыштын коррупциянын белгилери байкалып турат. Жогоруда баяндалгандардын негизинде Кыргыз Республикасынын президенттин ишмердигинин кепилдиктери жана Кыргыз Республикасынын экс-президентинин статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 12-беренесине ылайык жана Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 12-беренесинин 1-бөлүмү 5-пунктун жетекчилик алып төмөнкү корутундуга келдим. Биринчи, бардык бийлик бутактарын өз кызыкчылыктарына колдонуу, уюшкан кылмыштуу топ түзүү, анын режимине каршы чыккан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын, судьяларды, коомдук ишмерлерди, ошондой эле журналисттер менен жалпы маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн куугунтуктоо жана репрессиялоо деген күнөө коюу боюнча сот органдарынын жогорудагы чечимдери кызыккан тараптардын арыздарынын негизинде жаңачылган жагдайлар боюнча бузулган учурда, ошондой эле укук коргоо көзөмөлдөө жана сот органдарынын кызматкерлеринин аракеттерине кандайдыр бир кылмыштын курамы бар экендиги аныкталып, буга экс-президент Атамбаевдин катыштыгы такталган шартта гана ага күнөө коюу маселеси каралууга жатат. Экинчи, Аламүдүн районунда Кой Таш айылына жер участогун мыйзамсыз ээлеп алуу жана пайдаланууга багытталган Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилде жасаган аракеттерине Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319-беренесинин 1-бөлүгү менен каралган кылмыштын белгилери бар. Ал Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 19-беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет. Үчүнчү, Батукаевдин мыйзамсыз бошотууга кийлигишүү боюнча Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319-беренесинин 2-бөлүгү менен каралган кылмыштын белгилери бар. Ал Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 19-беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет. Төртүнчү, мыйзамсыз байууга багытталган Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319-беренесинин 1-бөлүгү менен каралган кылмыштын белгилери бар. Ал Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 19-беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет. Бешинчи, Бишкек ЖЭБин модернизациялоо долбоорун даярдоо, кол коюу жана ишке ашырууда коррупциялык фактыларга катыштыгы боюнча Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319-беренесинин 2-бөлүгү менен каралган кылмыштын белгилери бар. Ал Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 19-беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет. Алтынчы, Бишкек ЖЭБине көмүр жеткирүү маселелерине мыйзамсыз кийлигишүү боюнча Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319-беренесинин 1-бөлүгүнө каралган кылмыштын белгилери бар. Ал Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 19-беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет. Көңүл бурганыңыздарга рахмат, сурооңуздар болсо жооп берүүгө даярмын. Рахмат, Өткүрбек Асылбекович. Урматтуу кесиптештер, суроолор барбы? Суроолор жок экен. Анда комитеттин корутундусу, урматтуу кесиптештер. Биринчи, Кыргыз Республикасы